Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулпиев айыл аймагына жайгашкан Калдай айылына келип тургандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге өспүрүм тай жана ошондой эле бир байтал тууралуу маалымат беребиз. Чыгарылышты акырына чейин көрүп турсаңыздар болот. Анда алдыбызда турган ушул өспүрүм тайдан баштасак. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы беке? Жакшы. Ден соолук. Жакшы. Бүгүнкү чыгарылышта бир байтал жана ошондой эле өспүрүм тай сатып ачылды да. Ооба. Булар дыйканчылык беке же? Булар алынган. Алынган. Ооба. Жаш кулунда алынган ба? Жок. Бир жума эле болду. Бир жума. Анда бул тууралуу айтып бериңиз, а? Бунун жашы канча дейм? Жашы кунан да. Кунан. 2 жаш. Бул өзүнүн эле таза кыргыз жылкысынан окшойт, а? Таза кыргыз. Кыргыз жылкысынан. Буну минип үйрөттүңүзбү? Менге ооба. Минге. Үйрөтүлгөн экен, ишке дагы даяр. Ишке да даяр. Ишке да салып буну. Ишке дагы салган экен эге. Жеп ичи кандай эми? Жеп иши жакшы. Ден соолугу баары жакшы, а? Жакшы, эч жеринде. Бою канча чыгышы мүмкүн экен? Бою 1.52 бар а? 1.50ге барып калат а чындыгында, а? Өзү негизи кунан болгон болсо тишин көрөлү, тишинен дагы билинет. Тишин бир ачыңчы. Азыр сай элек да. Азыр сай эле экен. Мынакей. Көрдүңүздөр. Бул кунан экен туугандар, 2 жаш. Буту колу таза, а? Таза. Буту колу таза. Жеши жакшы. Жеши баары жакшы. Азыркы саратанын жемин жеп атабы? Жок, жем жейле. Мен мага келгенде жем бербедим. Берлексиз, а? Чок, жанар айдаң чана нарак берип басында. Артын көрүнүштөрүн көрөлү. Бир ат кылып минем дегендер үчүн жакшы бир энчи бабат экен. Тай экен дегеним кунан. Келип баглашып көрсөңүздөр болот. Баасын сурайлы эми канча деп айтасыз? Акчасы 90 миң. 90 миң. Ичине кеми бар. Жакыны 90 миң, а? Ооба. 90 миң туугандар экен. Ана мынау сүт багытында эчик дагы турат да? Сүт багытында ушунда сатып жүрөм. Ушунда сатып бересиз, а? Ооба. Улагы менен. Улагы менен, а. Жанынан көрөлү ушунда бир. Эртең менен 1 литр, кеч 1 литр сүт бар. Азыркы учурда сабат атасызбы? Кайсы пародадан экен ака бул? Салат. Пародасын билбейм. Мынакей. Улак эркек ургач? Ургач. Ургач, а? Жем берсең дагы сүтү көп эсе жем берилбейт да. Канча эми баасы бунун? Баасы 16 миң. 16 миң. Болушу. Сүт багытында. Азыр ушул турушта бир сааса канча чыгат? Кечке мал 1 литр, көбүрөөк тойсо 1,5 литр. 2 мал сайт кетсе бир күндө. Сары менен 1 литр ооба. 16 миң улагы мененби? Улагы менен 16 миң. 16 миң. Улагы да чоңоюп калган. Көрүңүздөр достор буну дагы. Экинчи эми үчүнчү экен десеби, байталды да көрсөтөлү. Ооба, байталды. Байтал тууралуу маалымат берели. Мынакей достор, экинчи байтал дагы кеп калды. Бул дагы капкара экен, а? Кичине кашкасы бар. Бунун жашы канча дейм? 1 жашта. 1 жаш. Бул дагы кыргыз жылкысынан элеби? Ооба. Эч бир аргын аралаш жок, а? Жок. Ака, бунун ден соолугу кандай? Ден соолугу жакшы, просто бул ээсинин айтышына караганда бир жерде жоголуп кеткен экен да, камалып. Эки ай туруп калыптыр. Ошо арыгыраак. Камакта турган экен да. Жок, жеши жакшы. Жеши жакшыбы? 1 жаш азыркы учурда, а? Ооба. Буту колу узун, жакшы өзү. Буту колу узун негизи. Жакшы бир жем деген болсо, Жем жеген болсо 1 айдан болот. Ден соолугу баары жакшы достор мынакей. Баасын азыр сурап билебиз. Байталды эгер жаккан болсо, энчи кылып алып багам дегендер үчүн сөзсүз түрдө бунда көрүп баалашып алып кетсеңиздер болот. Канча дейсең байталды? Акчасы жакын 38 миң. 38 миң. 38 миң жакын, а? Мынакей достор, көрүңүздөр. Баалашып көрүп алып кетсеңиздер болот.
Биз сиздерге бүгүнкү чыгарылышта Калдай айылынан бир өспүрүм кунан, байтал тууралуу бүгүнкү чыгарылышта маалымат бердик. Эгер эчки издегендер болсо, мына сүт багытындагы эчкини алып кетсеңиздер дагы болот экен. Бүгүнкү чыгарылыштын менен соңуна чыкты туугандар. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.